Казакстан айыл чарба өнүмдөрүнүн 5 түрүн импорттоодон баш тартышы мүмкүн. Анын ичинде быштак, канаттуулардын эти, колбаса азыктары, балык жана кант. Бул тууралуу Сенатта тармактык мекеменин башчысы Айдарбек Сапаров билдирди. Мындан тышкары өлкө агро өнүмдөрдүн бардык негизги түрлөрү боюнча өзүн өзү өндүрүү менен камсыз кылат. Жалпысынан Казакстан азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөнү максат кылууда. Министрлик бул маселени инвест долбоорлорду ишке ашыруунун эсебинен чечүүнү көздөп жатат. 2027 жылга чейин 780 өндүрүштү 2 триллион 300 миллиард теңгеге ишке киргизүү пландалууда. Анын ичинде импортко көз каранды товарлар боюнча 855 миллиард теңгелик 170 долбоор. Аларга Кытай инвесторлору чоң кызыгуу көрсөтүп жатышат. Министрликтин маалыматы боюнча алардын капиталдык салымдарынын эсебинен жаңы кант заводун куруу болжолдонууда. Республикада 4 дана кубаттуулуктагы завод түшүмдү кайра иштетүү үчүн жетишсиз. Быйыл рекорддук көрсөткүч болду. Буга өз убагында каржылоо жана новатордук технологияларды колдонуунун аркасында жетишилди.